Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Байке азыр карантинде тамадарчыларга жаман оор болдук. Мен кара азырчы элдин баары кыйналат азыр. Элдин баары кыйналат. Биз гана кыйналып жокпуз. Элдин баары азыр микрофон мага такып дейм. Мен эркиндеп такып дейм мен. Братанлар bilan keldik. Урматтуу Москвадагы мекендештер. Кече күнү 4-апрель 2020-жылы социалдык тармактарда башка улуттун өкүлү Шавкат Бухарский деген жарандын видеосу таркаган. Андан көп өтпөй Москвадагы кыргыздар дүрбөлөңгө түшүп, ар кандай улут аралык терс, мыйзамга туура келбеген чакырыктар таркап баштады. Мына азыркыга чейин өзбек улутундагы жарандар менен кыргыздар арасында укук бузуулар катталып жатат. 2010-жылы болгон Ош когалаңына азыркыга чейин баарыбыздын эсибизде. Бейгүнү адамдардын өмүрлөрү кыйылып, канчалаган жарандар жабыр тартты эле. Улуттар аралык чыр чатакты жеңүүчү болбойт. Ошондуктан өзгөчө жаштарга эскерте кетсек, алигече эмес, токтоткула. Ансыз да дүйнөдө болуп жаткан апааттын азабынан башка көйгөйлөр көп. Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт. Бир-эки адам ойлобогон кыймыл үчүн баардык мекендештерге зыяны тийип калбасын. Мыйзамды билбөө бул жоопкерчиликтен бошотпойт. Улуттук, этностор аралык, расалык, диний же регион аралык кастыкты козотууга багытталган уюшкан иш аракеттер үчүн Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексине ылайык жоопко тартылып калышыңар мүмкүн экенин эскерте кетели. Бардык келишпестиктер мыйзам чегинде чечилиши керек. Азыркы күндө Москва полициясы Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен биргеликте иш чаралар жүрүп жатат. Мекендин алыста, чет жерге иштеп, үй бүлө багара деп келгенден кийин ар кандай провокацияларга алдырып, мыйзам бузбооңуздарды суранабыз. Ачуу душман акылдос. Жигитти намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт. Азыр оору жугузуп алуу жана жугузуу коркунучу болуп жатканда, карантиндин талаптарын аткарууңуздарды суранабыз. Урматтуу Москвадагы кыргыз диаспорасынын аксакалдары, активисттери, төрагалары, ар бириңиздердин коомдоруңуздардын арасынан тайпаларыңыздарда жаштар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүңүздөрү өтүнөбүз. Сиздерди урматтоо менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин өкүлү, милициянын полковниги Аскат Алиев. Ассаламу алейкум, Аккеме медиа каналдын көрүүчүлөрү. Эгерде биздин каналда биринчилерден болсоңуз, подписаться кнопкасына басып коюңуз. Ошондо биздин акыркы чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эли мекендештер. Мен кичине түшүнбөсүздөр болуп, кыргыз элимди алдап койдум эле, ошон үчүн кечирим сурайм. Туура түшүнүңүздөр, башка кайталам. Эми бөтөн жерде жүрөбүз, бири-бирибизди түшүнбөй, мен кичине башкача ойдо болуп калган экен. Кыска ойдо, кыска жашоо. Мен башка кайталам. Кечирим сурайм. Всё, bundan keyin кайталам. Кайталанса не болот? Кайталанса, Камерага кара. кайталаса, мыйзам чегинде иш алып бараңыздар. Буга деле кылган иштериңе жооп бересиңби? Жооп берем, неме кылса, что Мыйзам чегинде. төлөп беришке аракет кылам. Всё, давай. Амансыңарбы, туугандар? Бул бала кара сулук бала болот, аты Фабиан. Бунун бир 3-4 аты бар да. Бул былтыртан бери элдерди Кыргызстанга жөнөтүп алдып, автобуска жүктөп, бесиңерде болсо керек. Аял кишилерди жүктөп, акчаларын алып, Кыргызстанга кетесиңер деп алдаган. Андан башка телефонун чалып алайын деп, телефон алып, телефон менен качып кеткен. Ушундай иштетип, акчаларын бербей койгон, ушундай көп аябай көп кылгылтар кылган да. Ошону бүгүн такси кечирип балдары кармап алып келип, элчиликке МВДга тапшырып берди. Ошон үчүн кимде ким ушул баланы танып, ушундан ким жабыр караган болбосо, элчиликке МВДнын өкүлчүнө барып, ошол жака арыз жазып, жардам кылсаңар болот да. Ушундай кыргыз бир туугандарыбызды көп жерде алдап, тоноп жүргөн бала да. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү брифингти мен жакшы сөз менен баштагым келет. Бүгүн оорунун айыгып чыккандардын саны 10, анан кийин 23 киши бүгүн даярдалып, анализдери даяр болушту. Бүгүнкү күнү 23 кишини Жалал Абад областынан ооруканадан чыгарабыз. Оперативдик маалыматка таянып, бүгүнкү күндө бир сутканын ичинде 69 жарандын лабораториялык ыкма менен оорунун козгогучу аныкталды. Анын ичинен Ош областында 47,
Ош обласынан Ноокат районунда 42, Кара Суу районунда 3, Ош шаарында 2, Жалал Абад обласынын Сузак районунда 13, Бишкек шаарында 5, Нарын шаарында 1, Каракол, Баткен, Чүй обласынын Кемин районунда бирден учур катталды. Бул жерде 2 пакет бар. Биринде картошка, пияз, жашылчалар косуп, экинчисинде томат, май, күрүч, туз, кант, анан макарон. Ну, спасибо, конечно, за то, что вы в трудную минуту оказываете помощь нуждающимся. Так, работал я, конечно, живу в этом доме, с МТТ работал и квартиру получал. А пенсия вообще маленькая, 2500. Жаштар, ушул силердин алып жардамыңар, чоң рахмат, ишиңерге ийгилик, ден соолук. Илайым ушу баштаган ишиңер элге жугумдуу болсун, баракалуу болсун. Эч убакта ушуну оорубайлы, ушул оорудан кутулайлы. Экинчи мындай оорулар болбосун, Амин, Аллах береле. Мен чоң рахмат, мына жигиттик кылып элге жардам берели деп мына мындай кырдал күч болгон сайттан келип жардам кылып атасыңар. Ден соолукту болгула, оорубагыла, элде кызматын кылып, башы биздеги карыяларга жардам берип, дуасын алып жүрө бергиле. Аллах акбар. Оору кесирлерден Кудай сактасын, коронавирус кетебесин, келбесин истебейм. Урматтуу Бекиш Сөркулович, сизге ушул жаңы жолдун элдин атынан, өзүңүздүн туугандарыңыздын атынан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мынакей биздин балдардан биринчи болуп ушу айылга спецодеждаларды берип атырбыз. Биз ушул балдардын пост коюшуп, өздөрүнүн менети менен Курла сот ичине коюп атабыз. Ушуларга спецодеждасы жок эле өздөрү постто турушат эле. Абдан жакшы кылдыңыз. Элдин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Иштериңиз ийгиликтүү болсун. Дайыма ушинтип айылды унутпай, жүрөгүңүздө биринчи айылдын эли жүрө берсин. Андан кийин баардык Кыргызстандын эли болсун. Иштериңе чоң ийгилик, үй бүлөң менен аман бол. Урматтуу Жаңылов айылынын тургундары, бүгүн 5 апрель күнү биздин айылыбыздан чыган патриот акелерибиздин бири Мадынаров Бегимкул деген акебиз биздин айылыбыздын саламаттыгы үчүн, коопсуздугу үчүн өзүнүн жанынан, үй бүлөсүнүн атынан бизге ушул постто турган, дежурда турган акелерибизге жана ошондой эле ушул айылыбыздагы жайгашкан ооруканалардын дарыгерлерине атайын келген формаларды берип жибериптир. Албетте биз бул кылган жакшылык үчүн Бегимкул акебизге ыраазычылык айтабыз, жаштардын атынан ыраазычылык айтабыз. Үй бүлөбүздө тынччылык, саламатчылыкты каалайбыз. Ар дайым ушундай элибиздин жакшылыгында, элибиздин ушундай бир бийик деңгээлге жетишине санын кошуп жүргөн акелерибизге биз ар дайым таазим кылып, ыраазычылык айтабыз. Борбой калпарабыз. Ратификация жок, учету жок. Сиз айткандай болду. Ошо калпарабыз иншалла. Азыр ошол жака даярдык көрүп атабыз. Ошо именно ошол жака. 3 килограмм макарон, 3 килограмм un, 15 килограмм и масло, нан, сахар. Это около 900 тысяч сахар. Все адресно будем довозить. Ну, у нас чуть-чуть ограничения есть по пропуску. Вот это проблема. Штаб жақта жардам береміз, доставка бойынша. Да. Волонтерларға госагентстводан справка жазып береді, официально бланканы. Давайте мыналар. Хотя бы, да, такое. Бишкек қыздар, давайте тезбен белгіле. Все. Потом отшиваем.
полиция кызматкерлерине жана ак балачандарга биз дагы артта калбастан мерекелик иске салууну кошуп кечки тамак даярдап берели дедик. Солоткөл чайханасында 3 чоң казанга плов бышырылып, азыр 40 постко жеткирилген турат. Ай чыкканча окулбасын жаназам. Бир аз гана күндөр калды санасам. Жашайынчы күтүп турчу суранам. Сени менен болоюнчу Рамазан. Кайталанып таң азан. Учкан куштай бир жыл өттү карасам, билип билбей канча күнөө кетирдим. Тазаланып калайынчы Рамазан. Уктаганым ибадатка баласаң. Сүйлөгөнүм тасбих бул деп санасаң, эм алганым зикир десе жараткан. Сени менен болгум келет Рамазан. Жай мезгили усса дагы саратан. Орозону кармай турган адам бар. Кадырыңды билгендер айтышат, өмүр бою болсочу деп Рамазан. Сен келгенде шайтан налат байланат. Күнөө иштер бизден алыс айдалат. О Рамазан, сага жетип алсам деп санаа тартып, дилим күндө чайланат. Сени эңсеп келишиңди санасам, сооп көбөйүп көтөрүлүп таразам. Набыт кетип окулса да жаназам, ар аянга кепилдиксиң Рамазан. Күнөө жолдон туроюнчу Рамазан, мүнөзүмдү оңдоюнчу Рамазан, жүрөгүмдү ороюнчу Рамазан, сени менен болоюнчу Рамазан. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.